Gıybat 10 nerse 11 nerse aytsa gıybat bolboyt. Hazır men esimde kalganlarını aytıp bereyim. Esime gelişince birincisi muftiyge var fatva surap atkanda mufti bir negizinde surap surayt da. Oşondo sen жооп беришиң керек болгондо гыйбат сыяктуу сүйлөнүп калса бул гыйбат эмес. Себеп дегенде муфти сага фатва айтыш керек. Мисалы үчүн менден фатва сураганда, эрди катын талак маселеси сураганда мен суроо бергенде, ошондо аялы күйөөсү аягына айткан нерселер гыйбат сыяктуу болуп калса, бул гыйбатка себеп болбойт. Демек, муфтийге айткан учурда гыйбат эмес. Экинчиси казыга айткан учурда, сотко айтып атканда сот сураш керек да. Ошондо сотко жооп берсең бул гыйбат болбойт. Үчүнчүсү сенден бирөө кеңеш сурап келет. Misal üçün uşu menen şerik bolsun bolo biznesте деп, ошого айтсаң гыйбат болбойт. Жок, бул акмак, бул кесип буруш алдап кетет сени деп айтсаң, бул гыйбат эмес. Эмне кал сенден машвара кылып атат, сурап атат. Кийинкиси, сенден бирөө менин кызым бар, ошо кызыма Эшмат Кудага түшүп келди десе, сен айтасың, бул бала жаман